Мен Шырдакова Гүлбарчын. Ушул Каралма айылында турабыз. Каралма айылынын тургуну болобуз. Жолдошум Анаркулов Ойрот, 5 балабыз бар. Биз бул мал менен буга чейин деле алектенип келгенбиз. Мындан бир 10-12 жыл мурда ошо өзүбүз жеке өзүбүз сүт өндүрүп, сүт өндүрүүчүлөргө тапшырып жүргөнбүз. Каралма айылынын фермерлери 2019 жылдан бери агрокен ишканасы менен чекизатты тапшыруу боюнча ар кимиси өз-өзүнчө иштешип келген. Бул натыйжалуу болгон эмес, ага себеп өндүрүлгөн продукциянын сапатынын начарлыгы, көлөмдүн аздыгы жана кирешенин төмөндүгү. Айыл жеринде көбүнчөсү аял кишилер сүт өндүрөбүз да, сүт тапшырабыз, аялдар сайт. Негизи бул сүттү өндүрүү үчүн аялдардын орду чоң да. Анан ошондой аялдар анан кийин биригели ушундай сүттү чогултуп тапшыралы дедик дагы, анан кийин кооператив түздүк. Анан кооперативдин жашыбыз дагы бар, улуусу дагы бар. Биз эми орто курактагы адамдарбыз азыр. Айланасын токой курчаган Каралма айылынын фермерлери кооперативге биригишти. Бирок аларда бодо малды багуу боюнча аларга туура кам көрүү, тоют рациону, ветеринардык көзөмөл жана кооперативдин ишин жүргүзүү, кооперативдин финансылык чыгымдарын көзөмөлдөө боюнча билим деңгээли төмөн эле. Теги ИФАТтын окуусуна барып жүрүп биз ошол жерден анан бир эле тоют маселесинде биз кантип, мисалы үчүн жөнөкөй эле будайды, мындай эле айтканда, берип койсоң ал башкача болот экен дагы. Ал эми аны өндүрүп, жанагындай жашылдандырып, гидропониканын негизинде берсең, бул малдын ден соолугуна дагы, сиңимдүүлүгүнө дагы аш болуп, сүттүн көбөйүшүнө дагы аябагандай, анан жанагындай тоюттун эмесин аябагандай жакшы эме кылып берет экен. Рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунун максаты малдын продуктуулугун жогорулатуу жолу менен фермердик топтун мүчөлөрүнүн кирешелерин көбөйтүү болуп саналат. Албетте, бул максаттарга жетүү үчүн кооператив мүчөлөрү өз милдеттерине так болуусу зарыл. Кооперативдин ар бир мүчөсү өз салымын 1,5 миң АКШ доллары суммасында камсыз кылуу менен 18 миң АКШ доллары өлчөмүндөгү милдеттүү үлүштүк мүчөлүк акы төлөйт. Бул кооперативдин ар бир мүчөсүнө жыл жыйынтыгы боюнча кооперативдин таза кирешесинен 8,3% үлүш алууга мүмкүндүк берет. Биз ушул Сүткөл кооперативи ИФАТ каржылаган рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоору менен ушинтип техникаларды алып атабыз. Мына алдыңкы техникабыз биринчи ушул комбайнды алганбыз, однорядный деп коет, силосуборочный деп, жанагындай малыбызга тоютка даярдаш үчүн, силос даярдаш үчүн ушул техниканы алдык. Баасы 495 миң болуш керек, ушундай. Бандай так айта албайм. Андан кийин анан ушул уйларды сааганга дайыльный аппараттарды алдык. Мындан 4-төө, ар бири 2ден уйду саайт. Азыркы мезгилде уйларыбыз келе элек, келгенден кийин анан багы келечекте биздин уйларыбыз дагы көп болот дагы. Кудай кааласа жетишпей калат деп ойлойм. Дагы алабыз, бул эле эмес. Мындан кийин дагы ала турган техникаларыбыз бар биздин. Рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорун алкагында курулуп жаткан сүт фермасы, тоют сактоочу жай,
жана айыл чарба техникалары үчүн Сарай Сүт көл кооперативинин балансына өткөрүлүп, бардык мүчөлөрү колдоно алышат. Мындан тышкары фермердик топтун мүчөлөрү дан жана тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча агротехникалык иш-чараларга жеке эмгектик катышуу түрүндө кошумча төгүмдөрдү кошо алышат. Ошо ИФАДтын жардамы менен мындай асыл тукум малды кантип алсак болот, кантип тоюттандырсак, анан кандай кылып көбөйтсөк болот, ошол иштин үстүндө иштеп атабыз. Анан Агрокен компаниясы менен, сүт заводу менен иштешип келишим түзүп атабыз. Сүт өндүрүп, канчалык өндүргөн сайын алар ошончолук деңгээлде биз кабыл алабыз деп жатышат. Демек, бизди сүт өндүрүүдөн коркпойбуз. Буюрса, бизди жардам берип, кошумча нарк чынжырчасы менен нар жака алып кетүүчү Агрокен сүт заводу бар. Сүт көл фермердик тобу мындан ары тоют өндүрүү, малдын асыл тукумдуулугун жакшыртуу, ошондой эле кооперативди башкаруу боюнча потенциалын жогорулатуусу зарыл. Муну менен катар жетектөөчү уюм Агрокен жана кызмат көрсөтүүчүлөр менен кошумча нарк чынжырын өнүктүрүүнүн алкагында туруктуу өз ара милдеттерине бек болуусу абзел.